Бул киши дагы ушу 20 жылдан бери ушул теманы иликтеп, өмүрүн арнап жүрөт. Тарых илимдеринин кандидаты доцент Жумагул Байдилдеев. Сөз сизде, агай. Урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү тарыхый талкуунун катышуучулары, бүгүнкү күн өзгөчө тарыхый күн деп эсептелем. Мына бул мыйзам долбоорун алып чыгып жаткан жана бүгүнкү талкууга катышып жаткан депутаттарды ушул жүрөктүү депутаттар деп айтар элем. Ал эми улуттун кызыкчылыгынан өз кызыкчылыгын жогору койгон депутаттар мына бүгүн катышкан жок. Мына биз ушул репрессия курмандыктары боюнча мен 20 жылдан бери өмүрүмдүн 20 жылын ушул репрессия курмандыктарын изилдөөгө арнап келатам. Акыркы 15 жыл бою мына Каныбек Капашев экөөбүз ушул КГБнын архивине кирүү боюнча, ушул актоо боюнча көп чуркадык. Мына Каныбек Капашевич ошондой эле Кыргызстандын бир нече архивдеринде, Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын архивдеринде бир нече жолу болуп, ал жерде биздин репрессиялаган кыргыздар жөнүндө жашыруун документтердин көбүнө күбө болдук. Мен ушул Илимпост катары мен ачык айтып өтөр элем. Сиздерге бир кыскача маалымат берип койсом, бул басмачы деген ким? Бул басмачылар ата энесинин колун байлап, матап, кулакка жүрөгөн малдарын кулакка тартып, конфискациялап алып атса, анан курал алып чыккандар болот атпайбы? Ал эми мына кулак деп атабыз. Кулакка кимдер тартылган? Менин өзүмдүн чоң атам белгилүү молдо болуп, бала окуткандыгы үчүн молдо деп туруп, ислам динин туткан, пан-исламист деп молдо катары кулакка тартылган. Атам совет мезгилинде өмүр бою партияга өтпөй, мамлекеттик кызматка иштебей келди. Ал эми эл душмандары дегенибиз бул кыргыз мамлекеттүүлүктүн каймактары, мына эл душманынын баласы деген жарлык менен анын уулдары кандай гана запкыларды көрүп келди. Ошондой эле мына молдо деп атабыз. Бүгүнкү күнү молдо, Молдо Кылыч, Молдо Нияз, мына белгилүү Тоголок молдо, булар кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү агартуучулары болот атпайбы? Мына ал эми басмачылар деп атабыз. Мына ушу басмачыларды алып көрсөк, орустар Адмирал деген кино тартты. Башкы ролду Хабенский ойнойт. Актардын атаманы Колчак жөнүндө. Ал кинону көрсөңөр, кызылдар жөнүндө эле кырып киришкен. Ал эми мен былтыр Жусуп Абдрахманов тууралуу китеп чыгардым чоң. Ошол Казакстандын архивинен Жусуп Абдрахмановдун биринчи кызыл аскер Жусуп Абдрахманов болгон Кыргызстарда, кызыл аскерге кирген 19-жылы. Ошондо Жусуп Абдрахманов өзүнүн бир жеринде жазып атат газетага. Ошол кызылдар кандай байлардын, манаптардын малын кандай талагандыгы тууралуу айтып кетип атат мына Жусуп Абдрахмановдагы. Демек мына ушулардан алганда биз бүгүнкү күнү анан эми бул жерде репрессия курмандыктары тууралуу актоо чыкса, бирит көрүп, бирит көрбөй берет дейт. Ар кандай сөздөр айтылат. Мына буга чейин 5 жыл мурда дагы мыйзам долбоору таркыланып атканда мен ушул Азаттыкка анан BBC'ге интервью бердим эле, ошондо айтат, эми менин чоң атамды баланчанын чоң атасы каралап туруп тиге ушул эме кулакка тарттырткан же болбосо репрессия кылдырган деп эки урпактар кагышып калат дейт. Мына 85 жыл өттү. Мен ушуларга түшүндүрмө берсем, алар эмне болгон? Биринчиден сурак алып атканда алар күч менен колунда мык кагып, кыйноо жол менен мойнуна алдырып, болбогон закон социал-туран партиясынын мүчөсү дегенди алдырып атат. Экинчиси аны сурак алып атканда кээ бир делолорун окусак, алар өзүлөрү түшүнгөн эмес эмнеге суралып атканын. Качантан бери СТПнын мүчөсүсүң десе айтып атат. Мен ал Туран Акени деген жайында былтыр тоодон көргөн боюнча көрүлекмин, мен аны билбейм деп атат. Демек ал эмнеге сурак алып атканын да билген эмес. Үчүнчүсү, туура мына Абдрахмановду жактагандык боюнча Төрөкул Айтматовду, Эркинбек Эсенмановду, Баял Исакеевди күнөөлөп атат. Мына анда деген туура да, эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахманов болуп атса, алар эл комиссарлар болуп атса, Абдрахманов менен бирге иштешкен, Абдрахманов менен бирге ошол ойчулдаш болушкан, алар туура эле күнөөнү коюп атат, алар менен иштегендиги үчүн күнөөлөнүп атат. Мына ошондуктан муну ачып аткан убакта биринчи элдерге түшүндүрүү иштерин тарыхчылар мындай теледен, басма сөздөрдөн элдерге түшүндүрүү иштерин жасасак. Анан бул КГБнын архивине киргенде, мына мен Казакстандын фонунда айтып өтөлү, алар азыр 2 жылдан бери Казакстан Республикасынын президенттик архивинде репрессия курмандыктарын актоо боюнча атайын илимий борбор түзүлүп, 30тан ашуун илимпоз анда иштеп атат. Ар бир делону тыкыр карап атат. Алар өзүнүн жумушунда кылып атат, университетке сабак берип, анан жана биз архив карагандай эле бош убактыларында ар бир күнү түштөн кийин барып, ошо дело менен таанышып, аларга анализ берип атат. Аларга мамлекет кадимкидей акча төлөп берип атат. Кадимкидей акчасын берип, керек болсо, мына жакында Мамбеткой келип кетти, белгилүү тарыхчы, репрессия боюнча Казакстандын. Кыргызстанда ошол Кыргызстандагы архивдерден дагы репрессияланган казактарды алып кетти. Мына жакында казактар Орто Азияда репрессияланган казактар тууралуу том китеп чыгарды. Мен ага дагы Казакстан Илимдер Академиясынын тарых институтунан иштешем, аларга мен да катыштым. Биз ойлоп атсак, Жоломанов биринчи Кыргыз ССРнын НКВДчиси, биз фамилиясы окшош так. Бул казак экен.
Сегизбаев биринчи ген прокурор казак экен. Демек бул казакстандыктар Орто Азияда репрессияланган, Каракалпакстанда, Өзбекстанда, Кыргызстанда, Түркменстанда репрессияланган казактардын тизмесин алды. А бизде да ушундай инсандарыбыз Казакстанда өткөндө Өзбекстанга барганда да кесиптештерим айтты. Бир нече кыргыздын белгилүү уулдары Өзбекстандын жогорку кызматтарында иштептир. Мына Каракалпакстанда бизден Гүлзада эже турат, Жусуп Кангелдиев деген болгон бул кулакка тартылуу. Ошол киши Казакстандын, Каракалпакстандын чоң аппаратында иштеген. Мына мындай инсандарыбыз көп. Ошондуктан биз деген өзүм мына 22 жыл бою архив тармагында да иштедим, Мария Артельевна менен. Мен ошол сырттагы архивтерди көп карадык. Мына могул мен 10 жыл мурда чыккан Кыргызстандагы саясий куугунтуктоолор деген китепте Россия Федерациясынын президенттик архивинен мына Сталин, Молотов, Жданов койгон Кыргыз СССР деп турат. 30 кишини атылсын деген тисме бар да, мындай тисмеден 44 тисме бар. Мунун ичинде белгилүү ата бетте жаткан 20дан ашык кишинин тисмеси турат. Баял Исакеев баштаган, Мурат Салихов баштаган тисме турат. Мына жана Кыяс агай айткандай, биз ушул сырт КГБнын архиви менен гана токтолбой, сырттагы Москвада турат. Экинчиси Оренбургка 29-жылы Кыргызстандан 44 байманов айдалган. Булар 318 үй бүлө мүчөлөрүнөн бери. Бул кулакка тартылгандардын ичинде белгилүү кыргыздын таланттары бар. Боогачы Жакыпбек уулу, жана Үкөйүм дегендерде. Казыбек Казалчы былтыр мааракес өттү. Казыбек Мамбетовдун уулу. Мына булардын баардыгы Оренбургдун архивинде турат. Кандай алып чыккан. Экинчиси биздин Казакстанда Карлак бар, Караганда лагери. Ошо Караганда лагериндеги репрессияланган кыргыздардын мындан 10 жыл мурда бир тобун тизмесин алып келгенбиз. Бул Казакстан Республикасынын Ген прокуратурасы тарабынан алдык. Алар бизге ачык эле чыгарып, буларды тизмесин берди. Биз бул тизмесин алдык да. Мына бул Карлакта бир нече адамыбыз репрессияланган. Ошо Карлакта бүгүнкү күнү чоң музей бар. Анда дагы репрессияланган кыргыздар тууралуу атайын тактатча койгонбуз. Эми бул жерде айтып атабыз, ушул сырттагы архивтерди алып келишибиз керек. Анткени бул КГБны ачканда коркуп жанагындай секреттеп Болот агай ташка тамга басканда айтып берди. Ошол эле күнөөлөнгөн адамдардын биздин Кыргыз Республикасынын саясий документация борбордук мамлекеттик архивинде сурак алынгандар, алардын өздүк делосунда сурактар биз 20-30% алар ачык эле турат, аларды алып атабыз. Ошол эле убакта биз деген буларды эч кандай ачканда секрет эмес, мындан коркпошубуз керек. Мына муну биз канча жылдап күтүп келгенбиз. Ошол эле биз кесиптештерибиз менен эл аралык конференция болгондо эң алдыда Өзбекстан турат. Бул жерде чоң Анжанда атайын чоң илимий изилдөө борбору канчалаган томдук китептерди чыгарып салышты. Канчалаган илим постторго мамлекет чоң көмөктөрдү берип атат. Ал эми экинчи орунда мына казак туугандарыбыз, булар 2 жылдан бери аябай күрдөөлүү иштеп атышат. Буга мамлекет деген ченебеген акчаларды берди. Ошол ар бир жердеги репрессияланган казактарды алды, алгана турсун чет жердеги архивтерди алып келүү боюнча да чоңдогон көптөгөн акчаларды бөлдү. Биз бул жагынан дагы эң арттабыз. Мына ошол эле жана айтып атабыз биз музейлер деп. Мына музейлерге келгенде биздин ушу ата бейиттеги музейибиз Болот агай айткандай бир алачык болуп калат. Мына Казакстанда Астанада Алжир деген бар, Акмолинский лагерь жон изменников Родины деп. Бул репрессиялангандын ушул үй бүлөсүн, аялын, бала чакасын бүтүп барын ошо Алжирге айдашкан Акмолого. Ал жерде чоң музей кылышкан. Ошол эле Карагандада, Карлактын жанында чоң мындай ачык асман алдындагы музейлер уюштурулган, ар бир улут өзүлөрүнүн белгисин койгон. Мына Шымкент шаарында Касыретти кот аябай чоң 2 кабат музей бар. Ошондой эле Алматыда жакында 2 жыл болду, 3 жыл болуп баратат. Алматыдан 30 километр жакын жерде Жаңырык деген айылда 2 кабат чоң музей ачышты репрессиядан. Мына биз ушул ата бейиттебиз, Эшнел Арыбаевдин атын жазбайбыз, аны Алматы Ташкенттин түрмөсүндө өлүп. А казактар ал жерге Эшнел Арыбаев кыргыз казак агартуучусу деп коркпой эле мраморго чоң кылып жазып коюшкан. Мына биз мындай өзүбүздүн инсандарыбызды урматтаганыбыздын дагы бир белгиси десек болот. Анан сөзүмдүн акырында айтар элем, ушул чет жердеги архивтерди сөзсүз алып келишибиз керек. Бул боюнча көптөгөн документтердин баары сыртта турат. Мына ушул аны жана Кыяс агай жакшы айтты. Мен жайында 2 ай бою Казакстан Республикасынын президенттик архивинде да болдум, жана борбордук мамлекеттик архивинде болдум. Казакстан Республикасынын борбордук мамлекеттик архиви бир барак кагазды ксерексин өткөрүш үчүн 120 биздин акча менен 120 сомго өткөрөт. Мына ошондо бир эле 2 ай отуруп чыкканда мен 18 000 сом менен 18 000 сом акча. Ана биз мына илим посттордун алган айлыгы бир 10 000, 20 000 бир болгон жарбаган айлык менен жашайбыз. Биз ушун керек болсо Нарындын Караколдун архивине барып келгенге ал акча жетпейт. Ошондуктан мамлекет тарабынан мына жогорку кеңеш дагы бу жердеги финансы министринин өкүлү да отурат. Эми ушул тарыхыбыздан аябасак, өзүбүздүн ата тегибизден аябасак, биз ушул тарыхыбызды тактоо менен, тарыхты тактоо менен биз мамлекеттүүлүктү сактайбыз. Биз өзүбүздүн улут экенибизди ушул тарых билгизип турат. Эркин мамлекет экенибизди тарых билгизип турат. Мына канчалаган бизден саны көп улуттар азыр мамлекеттүүлүккө жетишпей жатат. Ушу биздин каймактарыбыздын баары жана ушу репрессия курмандыктары болуп
канчалаган каймактарыбыздан айрылдык. Эми бүгүнкү күн илгери бир акылман көсөтөрдү айткан экен. Көсүм өткөн соң атымды атар болсочу, ордумду басар болсочу деп. Мына бул мыйзам кабыл алынса, мүмкүн Кыргызстан чыныгы эле биз өзүбүздүн ишибизди оңолуп, ошо ата бабалардын рухтары да жөн рухтар эмес да. Биз ушу Кыргызстан өзүбүз дүйнөдөгү белгилүү мамлекетке айлашышыбыз да мүмкүн. Ошондуктан бул мыйзам өтө керек, жана муну көтөрүп чыгып аткан депутаттык топко биз колдоо көрсөтөлүк, сиздерге күч кубат берсин. Көңүл бурастарга рахмат.